Канттагы спорт жана ден соолукту чыңдоочу комплекси 2005 жылы пайдаланууга берилген. Бирок бассейн ичиштебей көпкө чейин токтоп турган. Былтыр аны мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизми аркылуу реконструкциялоого тендер жарыяланган. 17 октябрда ФОКтун жетекчилиги бассейнди оңдоого жоопкерчилик алган жеке өнөктөш Роман Евсеенко менен келишимге кол койду. Спорт жана ден соолукту чыңдоочу комплекси Кант шаарынын жана ага жакын жайгашкан калктуу конуштарын жашоочулар үчүн ден соолукту чыңдоо, үй бүлөлүк эс алуу борбору, ошондой эле спорттук иш-чараларды өткөрүүчү жай болуп калат. Буга чейин биз баарыбыз ГЧП дегенде ири проекттер деп ойлочубуз. Жолдор же самолеттор же болбосо туннелдер курулат деп. Албетте бул чоң проекттердин баары иште, булар аткарылып атат. Бирок мен бир токтолуп кете турган нерсем, бул жергиликтүү иштерлерге ушу соцобъекттер боюнча жана жеке мамлекеттик өнөктөштүк боюнча эшиктер ачылып атат. Негизи жалпы маалымат берип кетсек, биздин жеке мамлекеттик өнөктөшү боюнча 1 миллиард доллардын тегерегинде 53 проекттин үстүндө, 56 проекттин үстүндө иш жүрүп атат. Анын ичинен 13 проекти жакындап калды, ишке ашканга 300 миллион доллардын тегерегинде. К этому бассейну мы шли давно. Бул бассейн биздин көптөн берки ишибиз. 2015 жылы эле ижара калганым менен жылытуу системасы болбогондуктан кышкысын иштөөгө мүмкүнчүлүк жок болчу. Башка варианттарды караштырганыбыз менен майнап чыккан жок. Ошол учурда ишин баштаган мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбооруна кайрылдык. Баарын өз эсебинен жүргүзүп, ижара акысы жок эле бассейнди алууга, ишке киргизүүгө, башкача айтканда Кант шаарында спорттун бул түрүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берди. Долбоордун алкагында имаратты, чоң жана кичи бассейндерди оңдоо, газ түтүгүн орнотуу, желдетүү тутумун жана жылуулук алмаштыргычты орнотуу, коридорлорду жана кызматтык жайларды капиталдык оңдоодон өткөрүү, ошондой эле керектүү жабдууларды орнотуу пландалууда. Жергиликтүү тургундар бассейндин ачылышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Люди Бул футбол талаасын бойлой сейилдеп жүргөн эл бассейн иштейби деп көп сурайт. Анткени курулганына көп болгону менен ишке киргизиле элек да. Ата-энелер балдары менен келишет. Кызыгып, спорттун бул түрүнө катышууну каалашат. Өзүм дени сак жашоо образын жайылтуучулардын катарына кирем. Уулум дагы спорт менен машыгууну каалайт. Ошол маалда биринчи орунда ойго сууда сүзүү келет. Себеби ал спорттун эң мыкты түрүнө кирет. Айта кетсек, калктын социалдык жактан аялуу катмарлары үчүн бассейнге баруу бекер болот. Келишимдин мөөнөтү 15 жылды түзөт, андан кийин бассейн толугу менен мамлекеттин балансына өтөт.